Сылаң короз менен түлкү. Орус жомогу. Түлкү 3 күндөн бери жерге тамак таппай шимшип жүрөт. Кекиртегинен бир тилимде тамак өтө элек. Башы айланып теңселип баратса, маңдайынан бир короз чыга калат. Сүйүнгөдүнөн түлкү чыңала түшөт. Эптеп бир жолун таап, аны качырбай кармап жейин дегенде эки көзү төрт. Эгер ал баамдап калса качат. Бийик бир жерге түнөп алса, мен ага жетпей калам да олжомду жоготуп да качка калам деп ойлоп коркуп кетет. Анан ал корозду азыр эле көрө калгандай тиктеп, "Саламатсыңбы, короз? Сени бир жерден көргөндөй болуп турам. Экөөбүз бир жерден кездешкен жок белек?" деп суроо салат. Кайра сөзүн улап, "Эстедим, сенин атаң менин досум болчу. Бул аймактын эң таанымал корозу эле. Ал кыйкырганда коңшу айылдын короздоруна чейин угулуп турчу. Сен да атаңдай мойну узун короз экенсиң. Жакшы кыйкырсаң керек, Мен ыргакка, музыкага абдан жакынмын. Мага бир ырдап бере аласыңбы?" дейт. Короз болсо түлкүнүн мактоосуна алданып, канаттарын ачып жаап, башын койкоңдотуп, оңго солго бурулуп, өзүн көрсөткөнгө аракет жасайт да, мойнун созуп кыйкыра баштайт. Бирлип кыйкырып жатып, көздөрүн жумуп алат. Дал ушул абалды күтүп жаткан түлкү корозду кекиртектен алат. Аны тиштеген бойдон качып жөнөйт. Талаада иштеп жаткан айылдыктар түлкүнү көрүп, колдоруна союл алып, артынан кубалайт. "Биздин корозду ташта!" деп кыйкырышып, артынан сая түшөт. Качып бараткан түлкүгө короз: "Түлкү досум, биздин айылдын адамдары аябай бат чуркашат. Алар сага бат эле жетип сени өлтүрүп коюшат. Мен да ортодо жаман абалда калдым. Таяк жеп сени менен кошо өлгөндөн көрө сага жем болгонум артык. Эң жакшысы, сен аларга бул силердин корозуңар эмес, менин корозум деп кыйкыр. Балким ошондо алар сени куулаганын токтотушат" дейт. Түлкү буга макул болот да мынтип кыйкыра баштайт: "Бул силердики эмес, менин корозум!" Дал ошол убакта короз анын оозунан бошонуп, дарактын шагына секирет. Ушинтип короз өзүн куткарат. Ал эми түлкү болсо, айылдыктардын колунан кутулдубу жокпу, бүгүнкү күнгө чейин белгисиз.